Кыргыз ала тоосунун боорундағы Кырчын жайлоосунда улуу сөздөн кеп кылышып сөз баккандар бетме-бет келишти. 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында эл аралык акындар айтышы өттү. Казакстан жана Кыргызстандан келген 16 акын ыр жарышына түшүштү. Биринчи айлампада 8 жуп айтышып, финалга 2 өлкөдөн 4 акын жолдомо алышты. Адамдын эки колундай, куштун эки канатындай. Адамдын эки колундай, куштун эки канатындай деп аталарыбыз ырдагандай эле казак менен кыргыздын достугу байыртадан уланып келе жатат. Биз да ушундай достуктун ырын ырдайбыз деп атайын туу көтөрүп келдик. Ошондуктан Алла оозубузга жакшы сөз салсын. Эки элдин достугу түбөлүк улана берсин. Эки элдин татуулугу мәңгі жасай берсин дейм. Эскиден Токтогул, Жамбыл аталарыбыз чындыкты ырдап кеткен. Илгери эле Токтогул, Жамбыл аталарыбыз чындыкты айтып келишкен. Абылайхан падышалар Бухар Жырау акындын сөзүн угушкан. Ошондуктан кыргыз-казак ортосундагы достук эч качан экиге бөлүнбөсүн. Казак менен кыргыз достугунун бекемделишине салым кошуп алган болсок, демек бул биздин башкы максаттарыбызга жеткендигибиз. Кошо алсак, демек бул биздин ийгилик максатыбызга жеткенибиз болот. Кырчын жайлоосундагы элди ыр менен сугарган жарыш 2 күнгө уланды. Баш бейгени казакстандык Максат Аканов менен кыргызстандык Асылбек Маратов жеңип алды. Эки акынга 200 000 сомдон акчалай сыйлык тапшырылды. Алдыңкы үчтүктөр да ар кандай аталыштар боюнча атайын сыйлыктарга ээ болушту.